чыныгы ийгиликке жетүү эмне дегенде, чыныгы ийгиликке жетүү ошол напсинин үстүнөн ийгиликке жетүү болуп эсептелет да. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Напсинин үстүнөн ийгиликке жеткендер бул жашоодо чыныгы ийгиликке жеткендер. Мындай айтканда, адам өзүнүн напсисин тыя билсе, башкара билсе, ошол адам. Себеби билесиздер, баягы хел мин мазид дегендей, дагы барбы дегенде адам баласынын көзү тойбойт. Адам мындай сук болот, адам баласы кызганчаак болот, жана адам баласы текебер болот. Ушул нерселердин баардыгы ошол напсиден экен да. Напсинин баягы менменсинген жагы бар баягы. Канчалык адамды мындай мактасаң, адамга жагат го. Ошол нерсе ошол напсиден да, напси бизге жагып аткан нерсе да. Андан кийин мисалы тамак жедим, тойдум, бирок кыргыздар айтат го, баягы жакшы тамак калганча жаман курсак айрылсын депчи. Тойдум, бирок дагы экинчи, үчүнчү, төртүнчү баягы запасной ашказанын курсагын кардың бардай жегин келет, туурабы? Ошол сезим бул напсиден келет да. Ошол сезимди жок, мен тойдум деп ошол жерден альхамдулиллах деп өзүн токтото билсе, анда ошол адам напсисин тийген болот экен да.